Мен bunu alгандан кийин üstüne пайдасы өзү 20 000 доллар пайда беришкен. Алганыңдан кейін. Алгандан кийин 20 000 доллар пайда беришкен. Мен алып атканда чыкпай туруп, ошол жерде 10 000 доллар пайда беришкен. Бул атты мен дарылагычаңды деле бир 600 000 акчам кетип калды да. 600-700 ден ашып кетип калды. Азыр баасын чыккан пулуна бересиң. Ооба. Oyun 1.85 ele murdun. Hazır 83'em değil. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanlar assalamu alaikum. Bugün biz Jalalabad. Argen bu qanday ayıl bul atalып kalат? Бул жаңы айткан кошуна айыл Садда деп коет муну. Жаңы дыйкандын жанындагы Садда деген айыл экен. Бул 3 жашар бышты. Азыр маалыматты атасы берет. Өзү негизи жет атасына чейин Документтери бар да. Документтери бар жок, мындай таза кандуу нерсе экен бул. Мына азыркы акыбалы мындай буту ишип турат. Эмеги буну тоокел кылып өзүм дарылап алам дей тургандарга Атты бастырып айлансаң. арзан баада эле берет экен. Бул өзү негизи баасы жок аттардын катарында болгон экен. Чынында азыр бою ушу турушу 1.80ге жакын экен арген, а? 1.80ге жакын. 1.78-1.80. Азыр буну көргөн сайын ака жүрөгүм кызалат дейт. Эми азыр тоокел эми ким көп? Саяпкер, докторлор көп, атка түшүнгөн жан көп. Алып бирөөсү өзүм бул жагын карап, оңдоп, түзөтүп алам дей турган болсо, мына көрөт. Маалыматты баштадык аркен, а? Ассаламу алейкум, братан. Мен буну былтыр алгам. Былтыр алып, былтыр ушул бутунда кичине ишиктер бар болчу да. Буга окшошу. Мен бир-эки акылмандардын сөзүнө кирип, бул атты личтетем деп, бир-эки укол мен хуже кылып алдым да. Бир укол айтышты эле, ошону сайсам, аттын буту шишип кетти. Аттын буту шишип, ошондон бери аксап калды да. Ошол уколдон кийин ушул акыбалга келди. Ошон боюнча турат, а? Ошол боюнча турат. Бирок баягы бычак тиген жок, жарган жокпуз. Мындай серьезный лечение кылбадың. Операция андай. Жок, операция болгон жок. Болгон укол берген экен. Только укол, ушул укол өлтүрдү да, ушул уколчу. Мына өзү былтыры мындай минип жүргөн видеолоруң бар экен да? Бар, менде полный видеолор бар. Аларды да коюп кетебиз. Азыркы күндө бунун жеп ичиши кандай болуп атат? Жеп ичиши сонун, бирок азыр мына кичине арктап калды мына атчы. Бирок семиз эле. Жеп ичиштери мощный муну. Жемди дагы жейт, чөптү дагы жейт. Чөптү дагы жакшы жейт. Бул ат вообще сиз айткандай ошо басы жок ат эле да. Кайсыл жактан алып келдиң эле? Оштон алдым эле. Оштон. Мына алынган баасын айтабызбы же сырбы? Эми чоң пул, а? Чоң Чоң акчага келген экен. Мына аттын көрүнүшү. Аттын тон таза, бирок туугандар ушул нерсе кыйнап атат да буну. Атты айлансаң да. Бою 1.80, жанынан көрсөңөр бир башка эле форма бар. Мунун малында 1.75 болчу да. Муну азап тартып атчы, кыйла мындай өспөй калды да. Бул чоң 1.80ден ашып кетти эле бул атчы. Бул кыйын азап тартты да бул ат. 1 жылдан бери ушундай аксап жүрөт да. Мына Биз ушу укол сайдык, укол сайгандан кийин ошо катып калабы деп күттүк болбоду. Өзү мен табакал жазда үйүргө коем деп аттым эле. Атам койбойт койду да. Өзү негизи арген буну үйүргө койсо болобу өзү? Ооба, кадимкидей эле уну жана кылат. Бейлерди көргөндө. Мына. Болгону азыр ушул көйгөй бар экен. Буну эмне кылса болот? Кимдин башынан өткөн? Оңду берем, ушул аттын дей турмосо айткан акчасын берем деп атчы. Ушул аттын көзүм жетет, оңду берем дей турмосо айткан акчасын берем, оңду берем дей турмосо. Мынакей, күчтүү саяпкерлер. Сөздү уктуңар, мына аттын кабагы. 3 жаш. Мойну эле өзү каминде 1 метрден ашык чыгат экен. Тиши. Ачпа. Тиш. Болду. Көкүрөгү. Буттары.
Бул көптөн бери такады эле көрө элек да? Жок, такалатпай. Эми ушул нерсе болгондон кийин такалатпапсың да? Ооба. Бунун породасы кандай болуп калат Арген? Великопольский порода. Кудай буйруса, ал жакта маселе жок. Ака мен буну алгандан кийин үстүнө пайдасы өзү $20,000 пайда беришкен. Алганыңдан кийин. Алгандан кийин $20,000 пайда беришкен. Мен алып атканда чыкпай туруп, ошол жерде $10,000 пайда беришкен. 2 күндөн кийин чалып туруп $20,000. Ошо алгандан кийин үстүнө пайдасы $20,000 берген. Мен бул атты сатпайм деп алып койдум эле. Анан ошо алам деген адамдар деле атактуу эле адамдар. Анан азыр айтып өттүң го. Ака бул атты мен дарылагычаңды деле бир 600 000 акчам кетип калды деп, а? 600-700 ашып кетип калды ба. Мына. Эми ат баккан, атты сүйгөн адамдар түшүнөт. Бунун азыр сөздүн ачыгын эле айтты. Ушу корого келген сайын, көргөн сайын мен да жүрөгүм чыдабай калды. Ошо ээсине берейин, кызыккан жаң. Азыр баасын чыккан пулуна бересиң. Ооба, баасын ошо чыккан акчасын Сүйлөшүп, келишип, ошо келишкен баага берет экен. 3 жаш, бою почти 1,80. Эми азыр арыктап калыптыр, кичине түшүп калган болуш деле мүмкүн. Ака сиз астына барып көрөсүз, мен карап турам. Мен наркы өтүп кетейин, Ооба. Мен боюм 1,85 эле мурун. Азыр 83 дейин. На, өйдөтөн эле тартасыз. Почти братан сиз менен эле тең экен. Эми жанагы эптеп чыдап карап койсо, кулун алып сатса деле, Ооба. пока мына турушу ушул. Жейт экен, ичет экен болгон айыбы мына. Арген телефон номерди өзү айтып койчу. 558 мен 33 35 08. Өзүмүн WhatsApp номерим деле ушул, связь номерим деле ушул. Жазып дагы өтөм. Ака ооба, көзү жеткен адам болсо келип алып, келип көрүп, өзү жанагы бала берсин. Ооба. Аттын турушу ушул ака. Путуна биз ачык эле айтып атабыз. Путуна 1 жыл болду. 1 жыл болгон жок, мына путу ишкенине 1-2 ай болуп кетти. Андан мурда 1 жылдан бери аксап атат өзү дегичи, бирок мындай шишкенине 1-2 ай 3 айдын тегереги болуп калды. Эгерде ушул нерсени тийбей койгондо ушул ат жүрө берсе керек эле. Эми Мен видеолорун деле коем го, братан сизге жөнөтөм го, ошолорду да кошуп коюп өтөйүн, а? Ооба. Мына туугандар, телефон номерге тезинен чалгыла дагы ат ээси менен сүйлөшүп келишкиле. Кимдир бирөө табакер кылып оңдоп алса, ама мына баасы жок аттардын бири. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух.